Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгінгі хадисimiz, ошо 40 хадистин 5-чи хадис. Хадисти окуп, анан сабакка киришели. Ан уммил муъминина умми Абдуллах Айша радhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Бұл 5-чи хадисте момундардын энеси Айша энебиз Умми Абдуллах, Абдуллахтын энеси деген куньясы, радhiyallahu anha, Алла Таала разы болсун, ал энебизге. Не деп айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты дейт. Ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху фаху рад. Ким биздин динибизде, шариятыбызда болбогон нерсени ошо динибизге, шариятыбызга киргизген болсо, оюнан табабы же башка нерседен кылып, ошол динде жок нерсени киргизген болсо, ошону баштаган болсо, ал фахуамне фахурад. Рад дегени мардут дегени, өзүнө кайтарылат, кабыл кылынбайт деп айтып атат Айша энебиз. Жана ошондо Муслимдин башка риваятында ман амила амала лейса алейхи амру фахурад. Пайгамбар айтып атат, ким биздин буйругубуз болбогон бир ишти, бир амалды аткарган болсо, биздин буйругубуз жок эле, диндеги жок эле бир буйрукту аткарган, ишти аткарган болсо, ал дагы өзүнө кайтарат, кабыл кылмайт деп атат. Мына бул жерде бул хадис кыска болгону менен, бирок да өтө чоң шариаттагы бир эрежени үйрөтүп айтып атат. Мына башында биз ошо 40 хадисти баштаганда мүмкүн эстесеңиздер керек, айтып кеткенбиз. Ошо имам Ахмад рахимахулла айтпады беле, бул ислам дининин усулдары 3 хадиске курулган деп. Биринчиси жана иннамал амалу бинният, анан экинчиси ман ахдаса фи амрина, могу ушул хадисте, анан үчүнчүсү кийинки келе турган хадис иннал халала байин деп. Мына демек бул хадистин ислам дининде өтө орду чоң эреже болгон хадистердин катарында. Ошол себептен Навави ушул хадисти алып келди да, эреже катарды. Эмнеге эреже катар? Бул шариаттагы Кудай Таалага жакындоо, Кудай Таалага ибадат кылуу, бул Алла Таала буйргандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөткөндөй болот. Эгерде ким ушуга каршы чыккан болсо, өзүнүн оюнан болобу же кайсы бир жол менен динге жаңылык кирген болсо, ошонун баары кабыл кылынбайт деген эрежени алып келип атат да. Бул демек диндин баарын камтып кетет. Ошол себептен бул хадисти бул китебине алып келип отурат. Мына бул хадистин мазмунуна караган болсок, мына Айша энебиз риwayat кылган хадисте айтып атат, ким динибизде жок болгон нерсени киргизген болсо, же ошону баштаган болсо, кабыл кылмайт, ал өздөрүнө кайтат. Жана ошондой эле ким амал кылган болсо, пайгамбарыбыздын буйругу болбогон, Алла Тааланын буйругу болбогон ишти аткарып ошо амал кылган болсо, ал да кайтарылат. Демек ким бул динде бир нерсени ойлоп табабы, оюнан чыгарабы, иш кылып кандай жол менен баштап берген болсо, шариятка каршы жол менен, өзүнүн ою менен, ал дагы четке кагылат. Ким ошондой эле ошону ээрчип кылган болсо, өзү ойлоп таппаса деле бирөөнү ээрчип кылган болсо, ошо шариаттагы кирген жаңылык нерселерди өзү ойлоп таппастан бирөөнү эле ээрчип кылган болсо, бул да кайтарылат. Демек эч бир адам шылтоо жок. Ойлоп табабы же бирөөнү ээрчип кылабы, кандай жол менен болсо дагы мунун баары тең кайтарылат. Мына ошол себептен Ибн Раджаб өзүнүн шархында ошо 40 хадиске жакшы сөз айткан экен. Бул хадисти айтып атат, "Ва хадал хадису аслун азим мин усул ислам" дейт. Бул ислам дининин чоң бир усул болгондардын катарына кирет дейт да, бул хадис өзү чоң бир усул дейт. Исламдын башка усулдары бар, ошол усулдардын ичиндеги чоң бир усул болуп саналат. Бул хадис сырткы амалдар үчүн тараза дейт. Жана биз алган хадис бар эмес, иннамал амалу ният деген. Амалдар ниетке жараша болот деген. Ошол хадис ички амалдарга, жүрөктөгү амалдарга кандай тараза болгон болсо, бул хадистагы сырткы амалдар үчүн бул да тараза. Демек ушул эки хадис менен биз амалдарды таразалайбыз. Бирөө менен ички амалдарды, адамдардын ниети кандай максатта кылып атат деп. Бул хадис менен болсо, сырткы амалдар, ошо биз көрүп аткан, бизге көрүнүп аткан амалдар сүннөткө туура келеби, туура келбеби, шариятка төп келип атабы, келбей атабы, ушинтип таразалайбыз дейт. Мисалы айтып атат да ал киши, ошол жанагы иннамал амалу бинният деген хадисте биз түшүндүк дейт. Эгерде кайсы бир амал кылынган болсо, ошонун аркасында Алла Тааланын ыраазычылыгы талап кылынбаган болсо, демек ал иш, ошол кандай иш болбосун, кандай ниет болбосун, ошо кылып аткан адамдын өзүнө кайтарылат дейт. Кабыл кылынбайт. Ниети дурус болбосо, ниети Алла Таала үчүн болбосо, ал адам үчүн сооп жазылбайт. Жана ошондой эле бул хадистагы, эгерде кайсы бир амал Алла Тааланын буйругу болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругу болбогон жолдо аткарылган болсо, ким өзүнүн оюнан чыгарып же башка нерсе менен, бул дагы ошол кылып аткан адамдын өзүнө кайтарылат, кабыл кылынбайт деп ошол киши айтып кетти. Мына бул хадистин улуулугу мына ушундай жатат. Бул биздин адамдардын, ар бир адамдын кылган шариятта, дин исламда ибадат кылган ар бир амал үчүн тараза да.
ошол кылган амалы шариатка туурабы келип атабы же келбей атабы ошо менен таразалап анан кабыл кылынат же болбосо четке калынат. Жана ошондой эле Ибн Мулаккин деген дагы бир алым өткөн. Бул дагы ушул хадистердин шархында, 40 хадистин шархында айтып атат да, бул хадис дейт, өтө бир улук чоң эреже. Диндеги башка бир чоң эрежелердин катарына кирет. Жана ошондой эле пайдалуулугу кенен болгон, чоң болгон эреже. Ошондуктан бул хадисти эмне кылыш керек, жатташ керек, жана элдердин арасында таратыш керек, колдонуш керек. Жана ошондой эле ошол хадис менен диндеги кирген бардык мункараттарды, бидаттарды, туура эмес иштердин баарын четке кагууда ушул хадисти колдонуш керек деп айтып өтүптү. Мына буга окшогон алымдардын сөздөрү көп. Мына кыскача ушуну айтып кеттик. Эми мындан кийин биз баягы хадистин маанисин түшүнгөндөн кийин ушул деги эле шарият ошо жалпы жөнүнөн бидатка кандай карайт? Ушуну да кыскача айтып кетели. Мына Алла Таала Куранда айтып атат: "Анна хада сирати мустaqиman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Алла Таала айтып атат, мына акыйкатта бул өзүнүн динин шариятын айтып атат. "Анна хада сирату" бул менин жолум. Мустaqима туура түз жолум. Fattabi'uhu ушул жолду ээрчигиле. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa an sabili. Жана башка ал ошо туура жолго каршы келе турган жолдорду ээрчибегиле. Анткени эмне кылат алар? Туура эмес жолдор фатафаррака бик ан сабили. Анткени Алла Тааланын туура жолунан ошол туура эмес жолдор адаштырып чыгарып кетет, алыстатат туура жолдон деп айтылат. Мына ушул аяттын тафсиринде ас-субул дегенде Мужахид деген чоң тафсир алымы болгон Ибн Аббастын шакирти ошол ас-субул ал-бида деген да. Субул деген бул бидаттар деген. Муну ошо Ибн Жарир өзүнүн тафсиринде жана Молда Али Кара да өзүнүн шархында алып келиптир ушуну. Демек Алла Таала эмне түз жолду гана ээрчигенге чакырып атат. Жана түз жолго каршы болгон бардык бидат жосо диндеги жаңылык адашуу жолдорун ээрчибегиле, алар туура жолдон адаштырат деп мына айтып кетти. Жана Алла Таала Куранда айтып атат, мушриктерге айтып атат да. Ам лахум шурака шарa'u lahum ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Walaula kalimatul fasl qudiya baynahum wa inna adh-dhalimina lahum adabun alim. Мушриктерге Алла айтып атат. Ам лахум шурака, алардын эмне шериктери шарa'u lahum ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Алла Таала рухсат бербеген, Алла Таала жол бербеген нерсени мушриктер жана сыйынган, шерик кылган нерселери аларга жол кылып, ачып берип, шарият кылып берди деп атат Алла Таала. Демек мушриктерди Алла Таала жамандап атат. Алар эмне бир нерсени адал кылганда өзлөрүнүн ошо ойлору менен, оюнан чыгарган нерселер менен бул адал, бул арам деп дин кылып алышканда, анан Алла Таала ошолорго айтып атат. Эмне аларга ошол сыйынып аткан шериктери, аларга ошо Алла Таала рухсат бербеген нерсени, Алла Таала шарият кылбаган нерсени шарият кылып, аларга жол кылып ачып берди деп атат. Ула калиматул фасл, эгерде Алла Таала ошо чектеген мөөнөт болбогондо, кыямат күнүн айтып атат да, ошо чектеген мөөнөт болбогондо лaqudi baynahum дейт. Жана алардын ортосундагы бардык өкүм чыгарылып бүтмөк. Азап кататыкчу азабын алып, соогун алмак деп Алла Таала айтты. Laqudi baynahum, Алла Таала ошол ким мушрик болсо ошолордун азабын бермек деп. Wa inna zalima lahum azabun alim. Чындыгында залымдар үчүн, мушриктер үчүн, кафирлар үчүн жан чыдагыс азап бар деп. Мындайча айтканда, демек эсептөө убактысы ал кыяматта болот. Ал кыяматта ошол залим, мушрик адамдар үчүн жан чыдагыс азап бар деп Алла Таала эскертип өтөт. Мына бул жерде баягы кыямат күнүн пайда ошондо да. Баягы адам баласы бул жерден кафирлык кылып же туура эмес иштер кылып кутулуп кетсе, бул дүйнөдө кутулуп эмес, бул дүйнөдө азап келбей калса, мен кутулдум деп ойлобош керек. Демек аны кыямат күнүндө чоң азап, чоң сурак күтүп турат. Балким ким бул дүйнөдө өзүнүн азабын бул дүйнөдө алган болсо, бул өтө жеңил азапка дуушар болуптур. Эгерде ким анан азабы бул дүйнөдө берилбей кыяматта берилген болсо, ал чоң азапка кабылыптыр. Ошол себептен бул жерде бир айтып кое турган нерсе бар. Кээ бир адамдар бар да, баягы диндеги маалымат жок адамдар мындай айтышат. Бул жашоодо мына жакшы адамдар кыйналып эле өтүшөт, жакшы адамдар кээде дүйнөдөн эрте өтүп келет, же жакшылыкты көрбөй, же жакыр жашап эле кыйналып жүрө беришет. Жаман адамдарды, залым адамдарды карасаң, алдым жуттумдарды карасаң, алар жыргап эле, май сүттүн үстүндө жашап эле, арам жегендер аларга жугуп эле, эч бир кыйынчылык көрбөй эле жакшы жашап атышат. Бул кандай болсун? Ошо жаман жол менен, арам жол менен бирөөгө зулумдук кылып, ушинтип акча таап, же туура эмес жол менен бийликке келип, элдерге үстөмдүк кылып, алардын мал мүлкүн тартып алса деле, аларга ушул нерселер жагып жашап атат. Бул кандай деп айтат. Албетте мындай туура эмес. Бул ой, мына бул аятта айтып кеткендей, ошонун баары тең бул дүйнөдөн жазасын албай калса, кыяматта алат. Кыяматта азапты, жазаны алыш бул өтө оор. Бул дүйнөдө алыш өтө жеңил нерсе. Алла Тааланын мына ырайым деп койсок болот, бул дүйнөдө азап берген болсо. Кыяматтагы азап бул өтө оор.
кафирлар үчүн түбөлүктүү кыйын азап. Ошол себептен Алла Таала эмне Куранда мына ачык эле айтып атат ушул маселе жөнүндөчү. Вала тахсабанналлаха гафила амма я'малу залимун иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи ал-абсар. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрылып айтып атат. Алла Тааланы мындай бейгапар же билбей калды деп ойлобогун дейт. Кафирлар кылып аткан нерселерди билбей калды, бейгапар калды деп ойлобогун. Алла Таала баарын билип турат. Болгону аларга азапты бербей аткан себеби эмне себептен? Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи ал-абсар. Аларды ушу көздөрү чакчайып, көздөрү ирмелбей калган, көздөрү жумулбай калган күнгө кечиктирип ошол убакта азабын берет деп атат. Мындайча айтканда алардын азабы кыямат күнүнө берилет. Ушундай коркунучтуу күн. Ошол күндүн коркунучтугунан адамдардын көздөрү чакчайып, кайра жумулбай калат, көзү ирмелбей калат. Ушундай коркунучтуу болот. Мына ошол күнгө Алла Таала аларды кечириктирип койду. Алардын азабы ошондой болот деп айтуу. Ошондуктан ушундай маселелерди ар бир мусулман жакшылап билип коюш керек. Мына ошол жогорку эки аяттан биз түшүндүк Алла Таала диндеги бидатты жаман көргөн жана тыйган. Жана жогорудагы аятты амлахум шурака шараулахум надин малами адам бихилла дегенде көп алымдар далил кылышканда бидаттын арам экенине, бидаттын жаман экенине. Ошонун ичинде Ибн Жарир Табари, Имам Ахмад, Ибн Раджаб жана ошол көптөгөн алымдар ушуларды далил кылып диндеги жаңылыктын арам экенин түшүндүрүп кетишкен. Жана ошондой эле мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде да келген да. Мына бул хадис мына ачык айкын эле далил болду. Жана ушул хадиске кошумча көптөгөн хадистер бар. Мына ошолордун бирөөсүн айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Муслимде келген хадисте Жабир ат сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу ар бир хутбасында ушул хадисти эскертчү да. Ал кайсы хадис? Ал төмөнкү хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбасында мындай деп айтчу. Инна ахсанал хадиси китабуллах ва хайрул худа худа Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ва шаррул умури мухтасатуха ва куллу мухтасатин бид'a ва куллу бид'атин далала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ар бир хутбасында ушуну айтып эскертчү мына. Карасаңыздар, айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Инна ахсанал хадиси сөздөрдүн жакшысы бул Алла Тааланын китеби. Ва хайрул худа жолдордун жакшысы бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу, эң туура жол. Ва шаррул умури мухтасатуха иштердин, амалдардын эң жаманы мухтасатуха бул диндеги жаңылыктар, диндеги ойлонуп табылып динге кирип кеткен нерселер, диндин атынан кирген нерселер. Ва куллу мухтасатин диндеги ар бир жаңылык бид'ат, бул бид'ат жаңылык. Ва куллу бид'атин жана ар бир бид'ат не далал, адашуу. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну бекерин айтчу эмес. Ошо сахабаларына ушул нерсени эскертип, ушул нерсени түшүнсүн, диндеги жаңылыктардан алыс болсун, динге жаңылыктарды киргизбесин деп эскертип кетишкен. Анткени биздин динибиз эмне толукталып бүткөн, эч бир кошумчага, алымчага муктаж эмес. Алла Таала Куранда толук түшүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо түшүргөн Куранды үммөттөрүнө толугу менен жеткирип, шариаттын баардык өкүмдөрүн, адамдар муктаж болгон баардык өкүмдөрүн Алла Таала эмнени буйруган болсо ошонун баарын жеткирип бизге аманат кылып таштап кеткен. Болгону адам баласы ошону эмне үйрөнүп, билип, таап, издеп, туурасын айырмалап, ошого эле амал кылыш керек. Эч бир кошумчага, алымчага биздин динибиз муктаж эмес. Эгерде кимде ким динге бир жаңылык киргизген болсо, ал эмне болду? Демек ал кошумча киргизип атат да. Ошол себептен Имам Маликтин жакшы сөзү бар да. Кимде ким ушу динге жаңылык киргизген болсо, ал демек пайгамбарыбызды кыянат кылды деп жала жапканга барабар деген да. Мындайча айтканда, адам баласы динге бир жаңылык киргизген болсо, демек ал пайгамбарыбыз көрсөтпөгөн нерсени аткарып атат да. Анын мааниси эмне? Ал тили менен айтпаса дагы кылган иши менен айтып атат. Демек бул нерсени пайгамбар жеткирбей кеткен, мен ойлоп таап атам деп атат. Демек мунун натыйжасында пайгамбарыбызды кыянаттыкка айыптаганга барабар да. Бул кыянат кылып бизди динибизди жеткирбей кетти. Эми мен бул нерсени мен ойлоп таап, мен жакшы экенин билип элге жайып атам дегенге барабар. Мына өтө коркунучтуу мындай нерсечи. Ошол себептен бул диндеги жаңылыктан аябай сактанышыбыз керек. Балдарыбызды, бала чакабызды, баардык эле жалпы мусулмандарды сакташыбыз керек. Айтышыбыз керек, улам эскертип турушубуз керек. Элдерге туура таалим берип, туура өкүмдөрдү үйрөтүшүбүз керек. Анткени азыркы заманда бирөө айтты, бирөө дептир, ушундай келди мага деп эле ар кайсы нерселерди кыла берет. Мына айрыкча мына өзүңүздөр көрдүңүздөр ушу азыркы кырдаалга байланыштуу, коронавирусуна байланыштуу канча деген бир көп жаңылыктын баары чыгып кетти. Куранды мындай окусаң мындай болот, түшүмө пайгамбар кирди, Фатиханы мындай окусаң мынча болот экен, тиги дуаны мынча жолу айтсаң мындай болот экен, анан төлөө өткөрүш керек экен, анан Кудайга жалдыраш керек экен. Анан баарыбыз тең мусулмандар чогулуп жума күнү бир убакта дуа кылалы, Кудай Таала жалдырайлы деп эле ушундай болбогон диндеги жаңылыктын баарын киргизип алышкан. Эмне себептен? Мунун баары тең эмне? Диндеги маалыматтары жок, диндеги таза илимдери жок. Ошондуктан ушундай нерселерди кылып атат. Ушундай хадистерди окуган эмес, түшүнүшкөн эмес. Анан ошонун аркасынан диндеги жаңылыкка кабыл атышат. Демек ар бир
чыныгы мусулмандын мойнундагы милдети ушундай нерселерди үйрөтүш керек элдерге жеткирип. Анткени Ибн Умар деген сахаба бар, ошол киши мындай деген жакшы сөз айткан да. Муну Ал-Марвази деген Сунна деген китебинде айтат да. Ар бир бидат бул адашуу дейт. Ва ин раахнас хасана дейт да. Элдер ошону жакшы деп ойлосо дагы, жакшы деп билишкен болсо, жакшы деп көрсө дагы ал адашуу дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Адамдар ошо акылдарына салып, ушул жакшы иш экен, ушул натыйжа берип атат, ушул пайда берип атат деп эле кыла беришет. Ибн Умар ошону эмне деп айтып атат? Демек, диндеги бардык нерсе жаңылык бул адашуу. Эгерде ошону адамдар жакшы деп көрүп билип атса дагы деп ачык айкын айтып кетти. Мына бидаттын коркунучу ошондой. Ошондуктан бул бидаттын жаңылыктын эшиги ачылган болсо, сөзсүз түрдө мусулмандарды караңгылык каптайт, сүннөттөрдүн ордун бидаттар басат. Элдер жахилдик менен жаңылыктар менен Кудай Таалага сыйынып калышат. Мунун коркунучу мына ушунда. Ошондуктан ар бир мусулман буга өтө көңүл буруш керек. Эми хадисти айта кетсек, мына хадис ушу бидат жөнүндө сүйлөп атат, Эгерде ким шариатта жок нерсени кылган болсо өзүнөн кайтарылат деп. Бидат деген эмне? Шариаттагы бидат бул кыргызча түшүндүргөндө жаңылык, кыскача түшүндүргөндө. Жана ошондой эле бидат деген бул динде болот. Анан ошол бидаттын баягы шариат терминдеги шариаттагы мааниси бул далилсиз ибадат кылуу да. Кыскача ушундай. Далилсиз ибадат кылуу. Кимде ким Алла Таалага жакындык кылам деп, сооп издейм деп, Алла Таалага жагайын деп бир кайсы бир ишти Кудай Таалага жакындык катары кылып, ошол ишке шариаттан далил келбеген болсо, демек ал бидат. Демек бидат деген бул ибадатка байланыштуу да. Жанагы технология, жаңы чыгып аткан нерсеге эмес, дүйнөлүк эмес, бул демек ибадатка байланыштуу. Ибадатын түзмө-түз өзүнө байланыштуу болот, же болсо ибадатка жеткирген жол, васила деп коет, аспап дейбизби, жол жоболор дейбизби, ошого байланыштуу болот. Ушу эки нерсеге. Түзмө-түз ибадатына, же болсо ибадатка жеткирген нерселер да, аспаптары же жол жоболору. Буга да бидаттар кирет. Эгерде ошо ибадатка байланыштырган болсо, эгерде ибадатка байланышпай, дүйнөгө байланышкан болсо, ал андай бидат деп сыпатталбайт. Мына ушуну жакшы билип коюш керек. Мунун баарын тең эмне алымдар эскертип кетишкен, Ибн Раджаб, Шатиби жана башка алымдар бидат ушу ибадатта гана кирет деп айтып кетишкен. Муну жакшы билип алыш керек. Анан экинчи дагы бир эреже, динде далилсиз ибадат кылган болбойт. Мындайча айтканда, ал-аслу фил ибадати ал-хазр дейт да алымдарчы. Бул ибадаттагы эреже, негизги эреже ал-хазр дейт. Хазр деген бул тыюу салынат дейт. Мындайча айтканда, адам баласы өзүнүн ою менен эле далилсиз эле бул ибадат экен деп кыла берген болбойт. Ким мисалы бул шариатта бир ушундай нерсе бар деп айтса, ошол адамдан сөзсүз түрдө далил талап кылынат. Мисалы, мындай кылсаң Кудай Таалага жагат экенсиң, мындай кылсаң сооп берилет экен, бул нерсе шариатта бар экен, исламда бар экен десе, ошол адамдан биз дароо эмне далил талап кылабыз. Анткени сен ибадаттын түрүн айтып атасың, ибадат бар экен деп атасың, ошого далил алып кел дейбиз. Анткени мына бул хадисте ачык эле айтып атпайбы, ким биздин динибизде жок нерсени кылган болсо да. Демек, ким бар десе биздин динибизге ошого далил алып келиш керек да. Сөзсүз түрдө. Анан мисалы кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алып бир нерсени динде бир жаңылыкты айтып, анан кана далил десең, сен алып кел далил, сен болбойт дегенге сен алып келчи дейт да. Бул динди түшүнбөгөн адам да. Ошо болот деген адам, шариатта ушундай ибадаттын түрү бар деген адам алып келиш керек да. Анткени негизги эреже шариатта бул далилсиз ибадат кылган болбойт, далили жок. Ана ошол ибадат бар деген адамдан далил талап кылынат да. Мына хадистин негизинде. Муну жакшы түшүнүп алыш керек. Андан кийин ушу ибадат деген эмне? Ибадат деген ушу Алла Таала жакшы көргөн, сүйгөн бардык иш аракеттер менен амалдарды ички тышкы болуп ошону ибадат дейбиз. Жана ошондой эле кайсы бир амалда сооп үмүт этилген болсо, ошонун баары тең ибадат. Мисалы бирөө келип айтып, бул ушундай бир жакшы амал бар экен, же зикир бар экен, же намаз бар экен, же орозо бар экен, ошону ким ушуну аткарган болсо, мындай сооп берилет экен десе эле, демек ал ибадатка чакырып атат. Сооп бар дегенде эле, сооп үмүт этилген бардык амалдын баары тең эмне? Ибадат болуп аталат. Ошого сөзсүз түрдө эмне? Далил керек. Эгерде аны ким далилсиз аткарган болсо, демек ал бидат болуп өзүнө кайтарылат. Ал эч качан кабыл болбойт. Андан кийин биз айтып кеттик, мына бидат деген кайсы ибадатка кирет, ибадат деген эмне, кантип билебиз деп. Анан ибадатты биз туура ибадатты ушу бидат ибадаттан кантип айырмалайбыз? Ушул дагы эң чоң эреже да, чоң маселе. Муну билип алыш керек. Мисалы, биз бир амалды ушу бидат деп аташ үчүн, билиш үчүн карайбыз да. Эгерде мисалы бирөө ушул нерсени кылса болот, ушул нерсе Кудай Таалага жакындатат десе, биз
ошол эрежеге салып туруп билишибиз керек. Ал кайсы эреже? Мисалы, азыркы заманда өтө баягы белгилүү болуп тараган бидаттардын бири бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү деп өткөрүшөт, маулид деп. Ошол убакта элдер, мусулмандар чогулат, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окушат, же пайгамбарыбызга арнап ыр жасап, мына ошентип ушундай бидатты кылышат. Эмнеге муну бидат деп атабыз? Анткени алар Кудай Таала жакындап атат да, пайгамбарыбызды сүйүү бул ибадат да. Пайгамбарыбызды сүйүп, пайгамбарыбызды ээрчип, пайгамбар сүннөтүн тирилтели деп атышабы? Эстейли деп атат, демек бул ибадат. Пайгамбарга салават айтып атышат. Мына ушунун баары ибадат. Ошол себептен муну биз бидат дедик. Эмне себептен бидат дедик? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсеге буйругу жок. Пайгамбарыбыз кылгыла деген эмес, өткөргөн эмес. Сахабалар да өткөргөн эмес, андан кийинки 4 имам дагы жана башкалар өткөргөн эмес да. Мына ошонун бидат экенин биз кантип билдик? Мисалы, бидат экенин билиш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дооруна карайбыз да. Мына муну көп алымдар айтып кеткен өзүнүн сөздөрүндө. Анан ошону Ибн Теймия рахимахулла өзүнүн Иктида сураты мустаким дегенде мына кененирээк жакшы кылып түшүндүрүп кеткен да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорун карап көрөбүз. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ушул ишти кылганга себеп же болбосо муктаждык бар беле? Жана ошол эле убакытта ошол иштен тосо турган тоскоолдук жок беле? Ошону аныктайбыз да. Анан ошол ишти кыла турганга себеп болуп, мүмкүнчүлүк болуп, анан ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таштаган болсо, кылбаган болсо, ошол нерседен тосо турган тоскоолдук да жок. Тоскоолдук да жок, бирок себептери бар. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбай кеткен болсо, аны ким анын аркасынан кылган болсо, кийин келип ошол бидат болот. Мисалы, маулидти карап көрөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында кылып койсо болот эле, туурабы? Пайгамбар канча жыл жашады? Андан кийин сахабалар канча жыл жашашты? Мен ушул туулдум элем, ушул туулган күнүмдү урматтагыла, майрамдагыла деп айтса болот эле да. Себеби бар болчу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ал нерседен тосо турган эч бир тоскоолдук жок. Пайгамбарыбызда тосо турган тоскоолдук жок. Демек, ким ушул нерсени кылган болсо, пайгамбарыбыздан кийин, демек ал бидат болот. Анткени пайгамбарыбыз мына ушул нерсени кылбай кетти. Мына ошентип биз аныктап алабыз. Мына бардык бидаттарды ушул эрежеге салсак, биз бидат эмне экенин аныктайбыз да. Мисалы, кээ бир амалдарды кылууга тоскоолдук болуп калат. Анан ошол пайгамбарыбыз өткөндөн кийин ал тоскоолдук кеткенден кийин аны кылса ал бидат деп эсептелбейт. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таравih намазын окуган башында. Анан токтотуп койгон. Анан ошо сахабалар келип сураганда эмнеге токтотуп койдуңуз дегенде, мен ошо силерге парыз болуп калат деп, парыз болуп калбасын деп коркконуман токтотуп койдум деген. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала вахий келип парыз болуп калбасын деп корккон. Демек, ушул тоскоолдук бар болчу да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын таравih намазын улантып окуганга. Кийин пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Умар разияллаху анху кайра тирилтти. Эмне себептен? Анткени ал тоскоолдук кетти. Пайгамбарыбыз бул дүйнөнү өткөндөн кийин вахий токтоду, андан кийин вахий келбейт. Коркунуч жок. Ошондуктан андан кийин сахабалар ошо түшүнгөн сахабалар аны улантып окуп кетишти да. Анан кээ бир илимсиздер далил кылышат го, мына динде жакшы деген бидат бар, мына Умар ошондой кылбады. Динде жакшы деген бидат жок. Диндеги бидаттын баары адашуу да. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган нерсеси бидат эмес, Умардын кылган бидаты бидат эмес. Анткени пайгамбар өзү кылды. Токтотуп койгон себеби эмне болду? Ал тоскоолдук бар болгондугу үчүн токтотуп койду. Кийин ошол тоскоолдук кеткенден кийин анан сахабалар аны кылды да. Мына ошентип биз бидатты аныктап билип алабыз. Анан ошол себептен ушул эрежени жакшы түшүнүп алсаңыздар, көбүнчө ошо бидаттарды четке кагасыздар да. Ошо кайсы бир иш келгенде эле карайбыз да. Мына ушул иште пайгамбардын убагында ушул ишти кылганга себеп бар беле, муктаждык бар беле, түрткү бар беле деп ошону карайбыз. Анан ошол ишти кылуудан тосо турган тоскоолдук бар беле, жок беле деп. Анан ошо менен билип туруп анан өкүм чыгарып коебуз. Мисалы, дагы эле ушул замандын дагы бир бидаттардын бири элдерди даватка чакырганга, динде чакырганда, интермедиа, спектакль ушул сыяктуу нерселер менен чакырат да. Уюштуруп алышып, сахна кылып алышып, талим тарбиясы бар интермедиаларды коюшуп, спектакльдерди коюп, анан динге чакырабыз дейт. Бул дагы бидат. Эмнеге? Анткени динге чакыруу, дават бул ибадат да. Ибадатты далилсиз кылуу бул бидат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай кылып чакырган эмес. Анткени шариатта келген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо интермедиа аркылуу же спектакль аркылуу чакыруу мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошол кезде сахабалардын бирөөсүн айтып ушундай уюштургула деп койсо, себеби бар эле, мүмкүнчүлүгү бар, кылып коет эле. Жана ошондой эле ошол нерседен тосо турган бир тоскоолдук жок. Эч бир тоскоолдук. Кайсы нерсе тоскоолдук болот? Тоскоолдук боло албайт. Пайгамбардын уюштургула деп койсо болот эле да. Демек, ушунун баары тең бар болуп туруп, ошого карасаң пайгамбарыбыз кылбагандан кийин, демек, аны ким кылган болсо, ошол бидат болот. Муну көбүнчө жанагы ислам дининдеги агымдар, ихвандар, хизбилер ушулар кылышат да. Мына ушунун баары тең диндеги жаңылык. Мына ушундай нерселерди билип алышыбыз керек. Анан дагы ошондой эле ушул бидатты айырмалай турган, мисалы, сунна таркия деп коет.
эми ушуга эле окшош, бирок да мындай бир түр кылып өзүнчө айтып койсок деле жакшы да. Сунна таркия, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарк кылган, амал кылбаган сүннет деп коет. Же болбосо пайгамбарыбыз амал кылбаган сүннет эмес. Сунна таркиде ошо пайгамбарыбыз жол көрсөтүп таштап кеткен нерселер. Пайгамбарыбыздын ошо өзүнүн сүннөтү менен ташталып көрсөтүлгөн амалдар деп койсок болот да. Пайгамбарыбыз кылбай кеткен, ошону сунна таркия деп коет. Ошо пайгамбарыбыздын сүннөтү ушул нерселер кылынбайт, ушул нерселер ташталат деген билдиргени сунна таркия деп коебуз. Пайгамбарыбыз мен башында туура эмес айтып алам, пайгамбарыбыздын таштап кеткен сүннөтү деп. Ажа андай эмес, пайгамбарыбыздын ошо кылган сүннөтү, кылган иши бул нерселер ташталат, бул нерселер кылынбайт деп билдирүүсү да. Мисалы, Алла Таала Куранда же пайгамбарыбыз көп эле хадисинде Алла Тааланы зикир кылганга буйруган, туурабы? Зикир кылгыла, зикирдин артыкчылыктарынан бери айтып. Анан эгерде кимде ким ушул далилди кармап алып, мисалы Алла Таала зикир кылды деп туруп, анан жанагындай жамаат болуп чогулуп алып зикир кылышкан болсо, отуруп алышып, бийик үн менен чогуу кыйкырып ырдап деп ушундай кылып. Анан эмнеге мындай кылып атасыңар десе, Алла Таала зикир кылып атпайбы деп айтсачы, бул дагы эмне бидат болот. Эмнеге? Анткени айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сунна таркиясы билдирип кетти, көрсөтүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуган, ушул аятты билген. Бирок да ал ушундай кылып амал кылган эмес. Жалпы отуруп алып зикир кылышкан эмес, бир үндө, бир добушта. Демек силердин кылган ишиңер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келип атат. Бул бидат деп айтабыз да. Мына көрүң, бул көрдүңүздөр, бул дагы мына жакшы эреже. Мына жана ушул эле катарында мурунку салафус салихтердин түшүнүгү дагы кирет. Мисалы биз айтып атпайбызбы, Куран сүннөт салафус салихтердин түшүнүгү менен болот. Биз Куран сүннөттү алар кандай түшүнгөн болсо, ошондой түшүнүшүбүз керек деп. Мына ошо салафус салихтер пайгамбар сүннөтүн кандай түшүнүшкөн? Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы жалпы келген далилдерди, ошо жеке болгон иштерге далил кылышканбы же кылган эмеспи? Салафтар ошентип мисалы Алла Таала зикир кылла дегенде чогулуп зикир кылышканбы? Же болсо мисалы салафтар Куранды хатым кылышкан, анан азыркы убакта жана интернетте тарап жүрүшпөйбү? Кел хатым кылалы, чогулуп алып, мен бир параны окуйм, анан сен бир параны оку, бир жүздү оку, анан ошентип алмак-салма окуп бүтүрөбүз деп, үйдө отуруп алып же интернетте деп. Мына ушундай нерсени кылганбы деп. Бул дагы бидат. Имам Малик мындай нерселерди четке каккан. Мисалы элдер чогулуп алып, мейли азыр интернет аркылуу же үйдө отуруп алышып, ар бир Курандын аяттарын бөлүп алышып, окуп чыгышат да, хатым кылабыз деген максатта. Бул дагы диндеги бидат. Эгерде ушундай нерсени мында үйрөтүү максатында окуп атса, ал бир жөн, ал эчтеке эмес. Мисалы бир устазы отуруп, анан сен оку деп, анан окуп аткан кезде тууралап бул аятты мындай оку, тигилинде оку, бул жерде катаң бар экен, бул жериң туура экен деп оңдоп түздөп турган болсо, ал эчтеке эмес, ал үйрөтүү максатында. Булар үйрөтүү максатында эмес, жөн эле хатым кылып, Куранды баштан аягына окуу максатында алмак-салмак кезектешип окушат да. Сен бир жүздү оку, сен 200 бөлүмдү оку ушун. Мына мунун ушул бидат. Мына ушундай нерселерди карайбыз, мына салафтар кылганбы? Алар хатым кылышкан, бирок ушундай жол менен кылган эмес. Демек алардын түшүнүгү Куранды хатым кылууга башкача болгон. А силер туура эмес түшүнүп атасыңар. Бул диндеги бидат деп мына ушинтип бидаттар айырмалап четке кагып билип алабыз. Анан жанагы мисал келтирген маулид жөнүндөгү маселеге менен кичине кененирээк токтоп кетейин. Бул маулид деген бул чоң бидатка айланган да. Көп жерде мусулмандар, айрыкча суфи жолунда жүргөндөр, суфилер, сопулар деп коет кыргызча. Ошолор көп кылышат. Кээде жөн эле бидат болуп, арам болуп, ошо менен чектелбестен бул кээде ширк деңгээлине чейин жетишет. Кантип жетишет? Ошо маулид өткөрүп атышып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мактап жактап атып, чегине чыгышып, Алла Таалага теңеп, Алла Таалага ылайыктуу болгон, Алла Таалага тиешелүү болгон кээ бир сыпаттарды пайгамбарыбызга берип ийишет да. Сен мисалы күнөөмдү кечиресиң, сага гана кайрылабыз, сенден гана жалдырап сурайбыз деп, ошондой ибадаттарды жумшай берет. Мына өтө коркунучтуу да. Мындай нерселер көп адамдар аткарып жүрүшөт. Карапайым адамдар болсо, алар билбестен ошо башчыларын ээрчип жүрөт да. Мына өтө коркунучтуу нерсе. Анан мурун мына ушул диндеги ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн өткөрүү бул жөнөкөй эле көрүнүштүү өтчү да. Мисалы мечитте өткөрүшчү же үйдө өткөрүшчү, мечитте бир ырларды айтып, анан пайгамбарыбыз келди деп тура калышып, ушинтип. Анан заман өткөн сайын бул баягы заманбап немеге айланып кетти да. Өзлөрүнүн тили менен айтканда заманбап байрамдоого айланып кетишти. Бул кийин барып жанагындай сарайларда, чоң театрларда, кино залдарда өтө башташты. Анан ошентип отуруп бул бизнеске айланды. Бизнеске айландырып алышты. Ушунун аркасынан карапайым элдин башын айлантышып акча табышат. Ошонун аркасынан акча көрүшөт булар. Мына ошентип ушул бидатты кылып жүргөндөр жыл сайын ошо бизден Кыргызстандан барышат, Москвага чейин барышат. Ошол жактан чоң театрларды ижарага алышат.
Анан элдин акчасын мигранттар кыйналып жүрүшсө, алар акчаны араңтап, ошо диндин аты менен мына пайгамбарыбызды сүйөбүз, пайгамбарыбызды эстейбиз, урматтайбыз деп аларды диндин аты менен алдап, аларга билет сатып, анан ортомчу адамдар ошо билеттерди алып, андан кымбат сатып, өзлөрүнүн жанын араң багып жүргөн байкуш карапайым мигранттар ошо дин үчүн пайгамбарыбызды сүйөлү, урматтайлы деп акчаларын аябай келишип, берки концерт коюп, жанагындай оюн зоог уюштуруп аткандар, алар жыргап акчага элдерди 3 саат, 4 саат концерт берип кетип калып атышат. Бул концерттин өзү бул арам нерсе. Ал ичине аял эркегин аралаштырып алып киришет биринчиден. Аял эркек аралаштырып ырчыларды алып келет. Музыка аспабы менен ырдашат. Дегеле шариатка каршы келген көп нерселер бар. Бул биринчиден өзү жаңылык. Аял эркектин аралашуусу, музыканын чыгышы, динде ушул нерселерди адамдарга көрсөтүү, мына ушундай канча деген жаман нерселердин баары чогулуп, бул бизнестин жолу болуп калган да. Ошонун аркасынан канча деген миң, керек болсо миллиондогон акча табышат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан урматтуу мусулмандар ушул нерсеге өтө маани берип сак болуңуздар. Анткени бул динде эмоцияга алдырбаш керек. Пайгамбарыбызды сүйүш керек, пайгамбарыбызды эстеш керек, пайгамбарыбыздын акысы бериш керек деп эле ушундай иш-чаралардын аркасынан жүгүрө бербеш керек. Ушул маулид деп ушунун аркасынан конкурстарды өткөрүшөт, ар кандай жарыштарды өткөрүшөт. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын ким окуп келсе мынча белек берет, ажыга барасыңар, умрага барасыңар деп ар кандай нерселер ойлоп табышат. Мунун баары тең бидагат, жаңылык. Ушунун аркасынан бизнес кылып алышкан, акча табышат. Мунун баары диндеги жаңылык, адашуу. Мына биз башында айтып кеткен бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөргөн эмес. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздан кийинки сахабалар да өткөргөн эмес. Сахабалардан кийинки табииндер өткөргөн эмес. Табииндерден кийинки атбау табиин, табииндерди ээрчигендер өткөргөн эмес. Ошолордун катарында алардан кийинки мына 4 имам дагы өткөргөн эмес булардын нерсесин. 4 имам башы, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, булардын бирөөсү дагы ушундай нерсени өткөргөн эмес, мындай нерсеге чакырган эмес. Булар болсо кийин эле келе калышып не кылып атышат? Ушул нерсени динде белге көрсөтүшүп, ушунун аркасынан акча таап элдин башын айландырып атышат. Мына диндеги элдин караңгылыгы ушундай жатат. Байкуш элдер билишпей, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды урматтап аткан турбайбызбы, ээрчип аткан турбайбызбы деп аларга ишенип ушундай нерселерди кылып жүрүшөт. Ошондуктан бир туугандары, жакындарды эскертип, аларды ушундай адашуулардан сактап жүрүңүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттары, Алла Тааланын аяттары, динге пайда келтире турган көп жакшы нерселердин баарын өзүлөрүнүн ичине камтыган Куран менен сүннөт. Пайгамбарыбызды сүйө турган канча деген ибадаттын түрү бар. Салават айтса болот, пайгамбарыбыздын дин көрсөткөн динин туура кармаса болот, адеп ахлак менен жүрсө болот, үй бүлөгө жакшы мамиледе пайгамбарыбыз ээрчисе болот, даават кылганда, деме ушунчалык толтура сүннөт турса, ошонун баарын ташташып, биз ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип атабыз, аларды жакшы көрүп атабыз деп ушундай жаңылык менен элдерди адаштырып жүрүшөт. Бул өтө коркунучтуу. Ана көп адамдар ишенип алданып жүрүшөт ошолорго. Муну ким ойлоп тапса да, канчалык илим деңгээли жогору адам болсо дагы, анын кылган иштери эч качан кабыл кылынбайт. Ооба, ислам дининде кээ бир алымдары уруксат беришкен. Бул жакшы бидат деп. Бирок алар жаңылышкан да, ката кетиришкен. Алардын мындай айткандары такыр туура эмес. Бул исламдагы жакшы бидат эмес. Эгерде жакшы боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эле көрсөтүп кетмек, өзү эле үйрөтүп кетмек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүнө бардык жакшы нерсенин баарын үйрөтпөдүбү? Бардык жаман нерседен кайтарбадыбы? Анан биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан акылдуу болуп кеттикпи? Же ушул бидатты өткөрүп аткандан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан акылдуу болуп кетиштиби? Сахабалардан, табииндерден, имамдардан акылдуу болуп кетиштиби? Алар билбеген жакшылыкты ошолор билип калыштыбы? Демек алар айтып атат да, алар бул жакшылыкты билбей кетишкен, биз билип элге көрсөтүп атабыз деп. Демек ошол алар билбеген жакшылыктары каяктан билип калышты? Же алардын акылдары күчтүү экен, илимдери чоң бекен, мурунку алымдар билбей калгыдай. Ошондуктан бул маселеге шариаттын көз карашы менен, чыныгы илимдин көз карашы менен, илимдик изилдөө менен караш керек да. Жөн эле булар мындай өткөргөн боло берет. Жакшы нерсе да жакшы эле пайда болуп атпайбы? Ушунун аркасынан адамдар түшүнүп атпайбы, динге келип атпайбы? Мен ушунун аркасынан динди түшүндүм, ушунун аркасынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп калдым, пайда алдым деген нерсе болбойт. Пайданы башка убакта ал, туура жол менен үйрөн. Мисалы бул немеге эле окшош да. Мисалы бир адам
элдин мүлкүн уурдап туруп эле мен ошол уурдалган мүлктү байлыкты мен жетим жесирлерге берип атам деген сыяктуу да. Алла таала ал нерсесин кабыл кылбайт, анткени уурлук жол менен берип атат да. Ошондой эле шариятты билем десем, үйрөнөм десең, элге пайда келтирем десең, туура шарият көрсөткөн жол менен кылыш керек. Мына ушундай бир окуя болгон, бир ошол адамга ушу бул диндеги жаңылык деп айтып үйрөтүп койгом. Анан ошол бир жерге барса ушундай пайгамбарыбыздын туулган күнүндө өткөрүп атышыптыр да. Анан ошо өткөрүп аткан башчы кишисине барып суроо берейинчи деп, анан ооба сура десем, ушул нерсени пайгамбарыбыз өткөргөнбү деп сураса, ачуусу келип, бул шайтандын суроосу деген да. Демек алардын далили жок болгону ошо элдерди урушуп, жамандап, силер мындайсыңар, силер ушундайсыңар, силер көрө албайсыңар, силердин акылыңар, күрөзөрүңөр тар, элдерге жакшылык каалабайсыңар деп эле ушинтип жаман сөздү айткандан башка эчтеке билишпейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бетугандар, ушул нерсеге жакшылап катуу көңүл буруп коюңуздар. Жана ошондой эле дагы бир таралган бидаттардын немелери, түрлөрү көп. Айрыкча ошо неме ошо азыр кырдаалда тарады. Жанагындай бидаттын түрлөрү бар да. Баланча зикир кылгыла, башыбызга акыбал келип калды, кыйынчык болуп калды. Мисалы ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин, мынча миң жолу, мынча миллион жолу айткыла, мынча 100 жолу айткыла, же болбосо тиги зикирди хасби Аллах ва ни'мал вакилди мынча жолу айткыла, 113 жолу айткыла деп эле бири-бирине элдер тарата беришет. Бул деген албетте зикир кылуу жакшы, Кудай Таалага жакындоо жакшы. Бирок ошо зикирди чектеп көрсөтүү, ушул өлчөмдө кылсаң мынча сооп болот, бул өлчөмдө кылсаң мындай жакшылыкка жетесиң деген, бул деген шариаттагы далилге муктаж, аны далилсиз кылган болбойт. Ар ким кылса эрки менен каалашынча кыла берсин. Бирок бир убакытка, бир өлчөмгө чектеген болсо, демек ал бидат болот. Аны далилсиз аткарган болбойт. Мына ушуга да жакшы көңүл буруп коюш керек. Мына ошонун аркасынан биз ошо бидат нерселерди кантип айырмалап алабыз? Шуну да билип алалы. Мисалы бидат бир шариатта бир 6 нерсеге кирет да. Муну ошо алымдар эскерип кеткен экен. Анан ошондой иреттүү, тартиптүү кылып Ибн Усаймин рахимахулла өзүнүн 40 хадиске болгон шархында, же болсо ошол китебинде, жана башка бир китебинде, балким ошо 40 хадистен алынгандыр, атайын бидатка арналган китепчеси бар экен, ошондо жазып кеткен да. Тартипти ирет деп. Болбосо андан мурунку алымдар айтып кеткен. Ошо бидат мына 6 нерсеге кирет да. Ошол 6 нерседе шариатты ээрчибей жаңылган болсо, бидатка адам баласы аралашып кетиши ыктымал. Мисалы, биринчиси орунда. Ким мисалы шариатта динде ибадат кылып атып, анан ошол жайга келгенде, орунга келгенде туура эмес түшүнүп, шариат көрсөткөндөй кылбаган болсо, ал бидат болуп саналат. Мисалы, Алла Таала ажылы амалын буйруган, туурабы? Ажылык амалын буйруган. Анан ошол эле ажылык убакта биз эмне кылабыз? Ажыга Меккеге барып Каабаны айланабыз да, туурабы? Демек ошол Каабаны айлануу орду, ошол таваф кылуу Каабада болот. Эгерде кимде ким мен башка жерде таваф кылса болот, же болбосо башка жерде бир таваф кылса деле кабыл боло берет деп бир бакты дарактуу же күмбөздү айланган болсо, ал демек ал орунду туура эмес түшүнүп, ошол орунду жайда бидат киргизип атат да. Муну четке кагылат. Балким башка себептер менен ширк болуп калышы ыктымал, ошол адамга сыйынган болсо, же ошол жерге сыйынган болсо. Эгерде жок Кудай Таала үчүн эле кылып атам деп таваф кылган болсо, ал бидат болот. Жана ошондой эле кимдеги мисалы ажылык күнүндө мисалы Арафат деген неме бар да, өрөөн бар, тала. Ошол жерге туруш керек Кудай Таалага сыйынып. Ажылыкта ошо Арафатка турбай башка жерге туруп сыйынам деген болсо, демек ал дагы орунда жаңылык киргизди. Анткени Алла Таала буйруган, пайгамбарыбыз көрсөткөн жерге турган жок. Орунду алмаштырып салды. Шариат көрсөтпөгөн орун менен, жай менен ибадат кылды. Жана ошого окшогон көп эле мисалдар бар. Кимдеги мисалы тала тоо ташты белгилеп алып, ушул жер ыйык, ошол жерге барып ибадат кылса сообу жакшы болот деп ушинтип барып ибадат кыла берген болсо, бул дагы эмне? Анын баары тең бидат. Анткени ал жайды, орунду Алла Таала пайгамбарыбыз, Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз аны көрсөтүп кеткен эмес. Жана ошондой эле кимдеги мисалы этикаф кылганда мечиттерде болот да, ким мисалы мектептерде кылам деген болсо, же болсо бир кайсы бир жайларда, залдарга барып этикаф кылам деген болсо, ал да кабыл кылынбайт. Анткени ал ошо этикаф кыла турган орунду Алла Таала айтып кеткен, бул мечиттерде болот да. Демек ушул нерседе орунга дагы мына бидат керек. Экинчиси бул заман, убакыт. Кимдеген ошо ибадат кылууда убакытка да көңүл бурбай, жаңылып калып, убакытты туура эмес түшүнүп ибадат кылган болсо, бул да жаңылык болуп саналат. Мисалы, багымдаттын убакыты кайсы убакыт бул? Таң атып күн чыкканга чейин окуп калыш керек. Эгерде ким күн чыккандан кийин окуган болсо, ал бидат болуп саналат. Ал кабыл кылынбайт. Ал нерсеси арам болуп саналат, убакытсы. Жана ошондой эле кимдеги мисалы баланча күнү момча орозо карма, мындай орозо кармасаң мынча сооп болот экен. Же болсо мындай зикирди бул убакытта кылган болсоң, түштө же кечинде кылсаң мынча сооп берилет экен деген болсо, бул баары тең эмне? Бидат. Анткени ага далил нерсе. Анткени убакытты чектеп
көрсөтүп атат далилсиз. Бул дагы бидат болот. Мына ошолордун бидаттарынын ичинде мына Ражаб айынын алгачкы жумасында, жума күнүндө, ошо эртең жума болот деген түн болуш керек эле, азыр эсимден чыгып атат, ошо жума түнү болуш керек эле. Салату рагаиб деген бар да, рагаиб намазы деген бар. Ошонтип окушат. Буга байланыштуу өтө алсыз же болсо жалган хадис келген, ошого амал кылышат да. Бул өзү эле намаздын сыпаты эле кызыктай да. Аны жаттап окумак түгүл, мындай жаттагандан жаңыласың. Мына ушундай намаз окушат. Ошо Ражаб айына чектеп алышып, ошо Ражаб айынын алгачкы жумасында окулат деп. Кыргызстанда да окуп түшөт кээ бир жериндечи. Рагаиб намазы деп. Ошо динде жок намаз да. Муну ошо Навави жана андан башка алымдар ачык айкын бидат намаз деген да. Жана ошондой эле Али Кары өзүнүн 40 хадиске болгон шархында алып келиптир. Ошо бидат жана бидат деп ошо башка алымдардын сөзүн алып келген экен да. Мына ушундай ибадаттар бар. Ошо орунга, убакытка чектеп киргизип алган. Мына мында дагы абайлаш керек. Эгерде кимде-ким бир ибадат кылууда убакытты чектеп же болсо убакытка байлап далилсиз ушундай ибадат бар деген болсо, сөзсүз түрдө ал ошол адам далил алып келиш керек, далил алып келбесе өзүнө кайтарылат. Ал бидат болуп саналат. Андан кийин үчүнчүсү себеп. Себепке дагы бидат кирип калышы ыктымал да. Мисалы, бирөө мынтип айтса, үйүңөн чыккан сайын же болсо үйүңө кирген сайын 2 рекеттен намаз окуш керек деп айткан болсо, же болсо үйүңөн киргенде чыкканда деп сүннөттө көрсөтүлбөгөн дубаларды бир зикирди айтып, ушуну айтып жүрсөң сооп болот деген болсо, демек бул дагы эмне? Бидат болот. Анткени шарият көрсөтпөгөн себепти себеп кылып алып келип атат да. Мунун түрлөрү өтө көп. Мисалы, ооруп калсаң муну окусаң, же болсо адам баласы кыйналып атса, тиги баланча сүрөнү окуса, же болсо баланча зикирди айтса, жеңилдейсиң, кыйынчылыктан кутуласың деп эле ушундай нерселердин баарын айтып берет. Көп да, бүт далилсиз. Ошонун баарын далилсиз ким сүйлөгөн болсо, ал динге жаңылык киргизип атат. Ошондуктан ар бир себепке далил талап кылыш керек. Эгерде кайсы бир нерсени бир ибадатка себеп кылып байлап, же болсо ибадаттын аткарылышын бир себепке байлаган болсо, ошол себептин аркасынан ошол ибадат аткарылып, анан ошого мынча жакшылык берилет же сооп берилет деп айткан болсо, сөзсүз түрдө бул нерсеге далил талап кылыныш керек. Жана ошондой эле төртүнчүсү бул жинс деп коет, жинс эле ибадаттын түрү. Мисалы, шариатта көп түрлүү ибадаттар бар да, туурабы? Ал ошо ибадатты аныктап, ошо ибадатты аткарып сыйыныш үчүн сөзсүз түрдө далил керек. Далилсиз ибадат ал кабыл кылынбайт. Мисалы, биз курмандык чалганда үй жаныбарларынан кой эчки, уй топоз, төө менен курмандык чалабыз, туурабы? Эгерде кимде-ким жылкыны союп курмандык чалынат деген айткан болсо, же болсо тоок же короз союп курмандык чалынат, ошо менен Кудай Таалага жакындалат деген болсо, бул мунун айтканы эмне? Бидат. Анткени мындай ибадаттын түрү жок. Бул нерсеге далил жок. Же болсо бирөө тоо ташка барып ошол жерде ыйык деп анан топого оонап, жерге оонап, мен Кудай Таалага сыйынып атам деген болсо, ар кандай дегеле түрүн, же болсо жанагынтип ырым-жырым кармагандар баксактарга чүпүрөк байлап, мен Кудай Таалага сыйынып атам деген болсо, демек ошого окшогон баары дегенде ибадаттын түрү болуп саналат. Кудай Таалага жакындык кылып атам деп атат. Демек ошонун баарын далилсиз кылган болсо, анын баары тең кабыл кылынбайт, кайтарылат. Анткени бул нерсеге далил жок. Бешинчиси ошо өлчөм деп коет. Ошо ибадаттын өлчөмү же саны деп койсок болот, өлчөмү деп койсок. Мисалы, жана башында айтып кеткендей эле, эскертип кеткендей эле, кимдеги мисалы ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дуаны баланча 1000 жолу айтса, же канча 100 жолу айтса, мындай болот экен, мындай жамандыктан кутулат экен, же болсо оору жукпайт экен деп айткан болсо, мунун баары тегинде бидат. Анткени бул нерсеге далил жок. Ибадаттын өлчөмүн ушундай өлчөмдө, ушундай санда кыла турган болсоң, ушундай кылынса, мондай сооп берилет экен, мындай жакшылык келет экен деп ким айтса, сөзсүз түрдө ошого далил алып келиш керек. Антпесе ал кабыл кылынбайт. Же болсо ошондой эле кимде-ким бирөө айткан болсо, жанагынтип, рагаиб намазын окушогон намаздарды айтып, кимде-ким 2 рекет намаз окуша же 4 рекет намаз окуган болсо, мынча сооп берилет экен деп. Же болсо жана кадыр түндө, Рамазанда келе атпайбы, кадыр түндө деп 100 рекет намаз бар деп ашканда, 100 рекет окуса мындай сооп болот, тигинче сооп берилет деп. Мына ушунун баары дегенде ибадаттын өлчөмүнө киргизген бидаттар. Далилсиз булар да кабыл кылынбайт. Андан кийин акыркысы бул ибадаттын сыпаты. Арабча сыфа же болсо кайфия деп коет да. Ибадаттын сүрөтү, сыпаты, кандай сүрөттө, кандай сыпатта кылыныш керек. Мына буга дагы бидат кирип кетиши ыктымал, эгерде ким далилсиз сүйлөгөн болсо. Жана мисалы рагаиб намаз деп атпайбы, ошонун өзүнүн сыпаты бар да. Азыр мен мурун окудум эле, эсимден да чыгып кетти ал кандай, мындай, бул биринчи рекетте мынтип окуйсуң, анан ихласты окуйсуң, анан мындай окуйсуң деп ар кайсы нерселерди айта берет. Же болсо зикир кылганда тегеректе отуруп алып, секирип кылышып зикирлерди
жана суфилерде болот. Муну ибадаттын сыпатында болуп атат да, туурабы? Жосо дагы башка намаздарды киргизип алышкан, мындай сыпатта окуйсуң, бул убакытта окуйсуң деп жок нерселерди айтыпчы. Мына ушунун баары тең эмне? Бидатка кирет. Жана ошондой эле мисалы сыпатка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нафил намаздарын такай жамаат менен окуган эмес да, кээде окуган да. Ана ким эгерде такай жамаат менен окуп алган болсо, бул дагы эмне? Бидат болот. Анткени ал ибадаттын сыпатын өзгөртүп атат. Такай аткарылбаган сыпатты такай кылып аткарып атат. Жана ошондой эле мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып атканда, жума хутба кылып атканда, дуа кылганда колун көтөрбөй дуа кылган. Сөймө менен ишарат кылып дуа кылган да. Эгерде ким аткарган болсо, ошо сыпат дуа кылыш сыпатында ошо колун көтөрүп жума хутбасында. Бул истисқа эмес, жан сураган эмес, жөн эле жума хутбасында намаз окушум деп да. Демек бул дагы бидат болот. Анткени Муслимде келгенде хадисте сахаба инкар кылат да. Бир мусулмандардын башчысы ошондо колун көтөрүп дуа кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көтөргөн эмес дейт. Демек бул сыпаттагы эмне? Өзгөрүү болуп атат. Мына ошо жогоруда айтылган 6 нерсени ибадат аткарып атканда, ошо 6 нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Эгерде ушул 6 нерсесинин бирөөсүн эле ким далилсиз өзгөртүүлөрдү, алымча кошумчаларды киргизген болсо, эмне? Ал бидат болуп саналат. Эгерде ушул 6 нерсе мейли орун жай болобу, заман убакыт болобу, себеп болобу, ибадаттын түрүбү же өлчөмү же сыпаты ошо сүннөттө же шариатта кантип сыпатталып келип ошондой кандай келсе ошондой аткарылган болсо, ал анда бидат эмес. Анткени ал далили менен келип атат. Мисалы кимде ким бул нерсени аткарса, ушундай себепти кылса мындай сооп болот экен деген болсо, албетте аны далил менен айтса, ал кабыл кылынат. Жоксо бул убакытта ким мисалы ибадат аткарса сооптуу болот экенсе, биз албетте кабыл кылабыз. Мисалы духа деген намаз бар, ал күн чыккандан күн ортого келгенге чейин, күн көтөрүлгөндөн ортого келгенге чейин окулат да. Анткени мунун нерсенин далили бар. Анткени бул убакытты чектеп көрсөтүп атпайбы, мына духа намаз ушул убакытта окулат деп. Бул биз муну туура деп кабыл кылабыз. Анан мисалы ажыга барганда, мисалы Мина өрөөнүндө мындай ибадат кыласың, Арафатта деген бул жер ушак барып мындай ибадат кыласың, дуа кыласың десе, бул жайды аныктап атат. Демек бул жерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери бар, далилдери бар, аны далил менен кылып атабыз. Демек ошол 6 нерседе биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Далил келсе кылабыз, далил келбеген болсо, ал өзүнө кайтарылат. Анан жанагы дагы бир акыркы бир пайда калып тур, ошону айта кетейин. Ибн Усайм рахимахуллах өзүнүн пайдаларында айтып кетти. Мисалы адам баласынын ниети жакшы болсо деле, мисалы бир ишти кылып атып, кылам деп ниети жакшы болуп, анан ошол ишти кылганда жаңылып бидат иш кылып алган болсо, бунун ниети жакшы эле, бул туура кылды деп аны айтпайбыз дейт. Анын ниети жакшы болсо да кылган амалы эмне деп айтабыз? Бидат деп айтабыз да. Анткени далилсиз кылып атат да, ниетиң туура болсо дагы сен далилди издеп таап анан кылышың керек эле. Бул нерсең өзүңө кайтарылат деп айтабыз. Анан ошондой эле жана башында айтып кеткендей эле, бул ибадатта, ибадат бөлүмүндө сөзсүз түрдө далилди карап туруп, далил таап туруп анан ибадат кылынат. Далил жок ибадат кылынбайт. Ошондуктан бул нерседе шариат катуу көңүл бурганда тыйган. Демек ибадат далилсиз ибадат кылба деп тыйган. Эми жанагындай немелерде болсо, жана мамиле кылууда, соода сатык, жашоо турмушта болсо, Аллах Таала негизги эреже, Аллах Таала бизге баардык нерсени адал кылып берген да. Мында тескериси, эгерде ким жашоо турмушта адамдар жашап аткан жашоолорунда бир нерсени арам деп айта турган болсо, ошол адамдан далил талап кылынат да. Эмнеге сен арам кылып атасың депчи. Бул ибадаттын тескериси да. Ибадатты айтпадыкпы, адам баласы далилсиз ибадат кылбаш керек. Бул жерде жашоо турмушта болсо, адам баласы далилсиз бир нерсени арамга чыгарган болбойт. Ошол нерседен далил талап кылынат. Эгерде бирөө келип туруп бул нерсе арам экен десе, кана ошонун арам экенине далил деп талап кылабыз да. Мисалы, бир өрдөкпү же казга окшогон бир канаттуу бар да. Аны аңыр деп коет. Биз жакта ошондой айтайт, билбейм, башка жерде кандай айталат, аңыр деп коет. Каз өрдөк окшоп кетет. Ошону адамдар этин жешпейт да. Эмнеге десең, ар кандай бир жомокторду айтып алышкан, бул пайгамбардын кызы болгон дейби, же келини болгон дейт, анан каргышка айланып ушундай болуп калган деп анан аны жешпейт да. Болбосо өрдөк эле казга окшогон эле канаттуу. Аны ошентип арам кылып алышкан. Ошо Аллах Таала адал болгон нерсени ар кандай бир жомокторго таянышып арам кылып алышкан да. Мунун баары тең туура эмес. Шариатта адал нерселерди арамга чыгарган болбойт. Анан дагы бир жахил адамдар айтып калышат, бүт эле аз, мисалы, сүт саткан арам деп айтышат да кээ бирөөсүчү. Кээде угуп калабыз ушундай нерселерди. Эмнесе алар анткени баа кыргыздардын ырымы болгон да, мурун ак сатылбайт деп. Илгери сүттү же кымызды саткан эмес да кыргыздарчы. Ак сатылбайт депчи. Анан ошол түшүнүктөн уламбы билбейм, кээ бирөө сүт саткан арам деп. Мен мындай өз кулагым менен уккам да. Ошо бирөө сурап келген ушундай молда айтып атат деп. Мунун баары тегинде далилсиз бир нерсени арамга чыгаруу да.
Ошол себептен бул жашоодо ким жашоо турмуштагы нерсени арамга чыгарган болсо, ибадатка байланыштуу эмес, жашоо турмуштагы нерсени арамга чыгарган болсо, ошол адамдан сөзсүз далил талап кылынат. Мына эми ушул хадистин кыскача түшүндүрмөсү ушул. Алла Таала баарыбызды диндеги жаңылыктардан, диндеги адашуунун бардык түрүнөн сактап, туура динди үйрөтүп, жана туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кармаганды насип кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.